шайлоо процесстерин телевизордон толук көрдүк. Искусство чеберлери байырлаган кино үйүндө президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун ысымы жаңырды. Мурдагы премьер-министр Апас Жумагулов, кыргыз эл баатыры Миталип Мамытов, эмгек сиңирген ишмер, жазуучу Тилектеш Ишемкуловдор баштаган абройлуу аксакалдар чогулуп, акыл калчашты. Кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев Садыр Жапаровдун куруу убадаларга сараң болгондугун бааларын айтат. Эгер Жапаров өлкө милдетин мойнуна алып калса, каржылоочу булагынын жолун да кошо издегени жоопкерчиликтин белгиси деген ойдо. Мен ойлоп атам, ошону бир түбүнө жери сүңгүп кириш керек. Жөндөн үстүртөн патриот болуп бакылдай бербей. Ана мага жагып атканы, шалдардын колдоп атканы азыр айтабызга, бул жигит өз аптан конкретно айтып атат. Эмне кылат, кандай кылат? Ушу жанагы эмелерди, жанагы рудниктерди кандай баарын жолун айтып атат да. Кандайча кайра өзүбүзгө эйгап келет. Мен ойлойм, Кудай буйрса колдойт деп Садыр Жапаровду. Мурдагы премьер-министр Апас Жумагулов Садыр Жапаровдун уурулар менен болгон аеосуз күрөшүн көрүп, колдоону чечкен. Анын айтымында учурдагы элди кыйнаган эң бир орчундуу көйгөй бул коррупция. Аны чечүү үчүн президенттик башкаруу болуп, жоопкерчилик ага гана үйлүшү керек. Эң негизгиси бул иши абдан таза кылабыз. Уурдатпайлы, уурдабайлы. Өлкөбүздү өлкө кылалы. Кишичилик болсун, адамгерчилик болсун деген. Адамгерчилик деген уурдаба. Уурдап аткан кишини көрсөң айт, токтот ошону деген сөздү айтып атат. Ошондуктан бул эң негизги максат ошо. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тилектеш Ишемкулов президенттикке талапкерлерди өз алдынча байкап анализ жүргүзүп көргөн. Ал эми Садыр Жапаровдун элдин берген ар бир суроосуна тартынбай, тайсалдабай ачык жооп бере алгандыгын баалаган. Жапаровдун аймактарды кыдырып, элдин үнүн укканы анын элге жакын экендигинен кабар берет деген пикирде. Утурумдуу президенттин милдетин аткарып турганды, башка айтканда убактылуу президент, мамлекет башчысынын милдетин убактылуу, утурумдуу деп коет кыргызча. Аткарып аткан учурда бүгүн ушунчалык сонун кылды. Бияктагы баягы балжабылжы болуп аткан, калдыр-шулдур болуп аткан башаламандыктарга карабай, эң эле алды ушу биздин 6 дубанды айланып келип туруп, ар бир облустун борборунда калктын калың катары менен кезигип туруп, бардык суроолоруна тартынбай жооп берип, кемчиликтерин мойнуна алып, өзүнүн эртеңки бир суңку иштей турган иштеринин бардыгын ушунчалык алаканга салгандай эле ачык айтып берди. Ошондо эле эл, карапайым эл ийип калды. Кыргыз элине стабилдүүлүк менен тынчтык абадай керек болуп турат. Мындай ойду айткан аксакалдар Садыр Жапаров түбү менен экономикалык кризиске кирип кеткен өлкөнү туңгуюктан чыгарып, туруктуулукту орното алат деп ишенет. Себеп дегенде карапайым элдин көйгөйүн элге жакын адам гана жакшы түшүнөт. Анан айтпадым эле сага. Эме жазып, мынакей комиссия түзүп